Assalamu alaikum dostlar. Ben ушул видео менен Кыргыздын алып сатар жигиттерлерине кайрылгым келет да. Машина алып саткан перекупщик досторго, байкелергечи. Кудайга шүгүр, азыр жашообуз оңолуп калды. Мамлекетибизде тынчылык, стабилдүүлүк орногон мезгил. Көз тийбесин ушул бойдон өнүгө берели. Анан баягы автоунака түшсөң эле же мындай башка жактан деле азыр көп эле болуп калбадыбы? Мисалы, интернеттен деле машина алгандар, базар күнү, суббота, воскресенье автоунактан деле машина алгандарчы. Анан жаш кезибизде таң калчу элек го, баягы троллейк айдаган эжелерди, орус эжелерди көрүп алыпчы. О, машина айдайт экен деп. Кудайга шүгүр, азыр Кыргыздын кыздары, апаларыбыз бардыгы машина айдап калышты да. Буга бир четинен сүйүнөсүң. Анан ушу перекупщик байкелерибиз базарга түшкөндө баягы аял заты машина алам деген гана аял заты базарга түшөт да. Алар мындай жөндөн эле бизге окшоп түшө бербейт аларчы. Тамаша кылып, мен прилагать этип, монун үстүнө мынча кошуп берейин депчи. Ачык сөз да. Алар өздөрү түшөт, анан инисинби, байкесинби, жолдошун ээрчиси болот. Жолдошу жоктор туугандарынан бири ээрчиси болот экен да. Мен ошондой ситуацияга кабыл болдум. Точнее көрдүм. Анан баягы жүдөп калган машинасын эле ошол аялдарга предлагать эте бериш кыйын да, достор, чындыгындачы. Себеби анын арасында баягы мать-одиночкалар бар, ошол турмуш баягы транспорттан кыйналып, малолитражка алып, балдарымы садикке, школго ташыйм дегендер бар, ташып коюп анын аркасына жумушка кетем дегендер бар. Жигиттер сураныч, ошолорго баягы машинаңардын косяктарын айтып эле саткыла да. Баягы эжелергечи, эжелер машинаңарды алып атса, же болбосо ошол жалгыз бой жеңелерибиз алып атса, ачык эле айтып саткылачы косяктарынчы машинаңардын. Себеби алар болгон акчасын ошол машинага сатып алайын деп, ушу кыштын моундай чилдесинде кыйналбайын деп машина алып атат да. Анан кайра бир жумадан кийин же болбосо ошол автоунактан чыкпай, же болбосо сенен күрүчтү албай эле кайра машинасына влашт эткенин кереги жок да. Тим более аял заты техниканы түшүнбөйт. Жигиттер сураныч, ошолорго баягы алдабай эле мондай косяги бар эжеке, же болбосо косяги жок деп, монча сом вложение кыласыз, машина сон болуп калат деп эле сатсаңар да. Ошол жигиттер, так что соодаңар боло берсин. Кыргыздын баягы өнүгүп жаткан кыздары колунан келсе машина айдай берсин, машина алыпчы. Ошого жигиттер бири-бирибизди алдабайлы, тапканыңар өзүңөргө буйрусун. Салам алейкум.